Alu İmran suresi Mekke'de düşürülgön 200 ayattan turat. Meyrimdүү, rayımdуу Allah'tın atı menen. Birinci Alif Lam Mim. Ekinci Allah'tan başka Kuday yok. Al tirүү tübölük. Üçüncü al saga özünün kol asındağının çındığın tasdıktoo üçün kitepti hakikat menen düşürdü. Al Torat'tı jana İncil'de düşürgön. Dördüncü andan murda adamlarga tuğra joldu көрсөтүү üçün al ajratuucunu düşürdü. Çındığında Allah'tın belgilerine şembegenderge katуу jaza var. Çındığında Allah zattu öç alıuçu. Beşinci çındığında Allah üçün jerde da asmanda da jaşıruun nerse yok. Altıncı al silerge eneňerdiň kursagında özü kaalaganday kelbet bergen. Allah'tan başka Kuday yok. Al zattu danışman. Yetinci al saga kitep düşürdü. Anda ökümdүү ayatlar var. Jana alar kiteptin özögü. Kalgan ayatlar sırduu. Kimlerдің жүректерінде Kur'an тууралуу кара ниети болсо, андагы сырдуу аяттарды бурмалоо жана бузукулук кылуу максатында аңдышат. Анын чечмелөөсүн Аллах гана билет. Илимге бекем тургандар биз ага ишендик, баары эгебизден дешет. Акыл эстүүлөр гана өрнөк алышат. 8. O ege bizdi tuğra jolgo salgandan kiyin bizdin жүрөгүбүздү adaştırba. Bizge özüңdүn aldığındağı ıraymыңdan ber. Çındığında sen aykölsüň. 9. O ege biz çındığında sen күмөнсүз болуучу күндө adamdardı çoğultuucusun. Çındığında Allah öz ubadasına hiç kaçan karşı çıkmaydı. 10. Çındığında kapırlardın baldarı da, mal mülkü de Allah'ın aldığında hiç nerseden saktap kala albaydı. Jana alar tozoktun otundары. 11. Alardın abalı faraondun abalına jana andan murdagılarga okşoş. Ayatlarыбызды жалганга чыгарышкандыктан Allah alardı күнөөлөрү менен кошо азапка салды. Аллахтын жазасы катуу. 12. Ыймансыздарга силер жакында жеңилесиңер жана тозокко чогуласыңар деп айт. Ал абдан жаман орун. 13. Эки беттешкен тайпада силер үчүн белги бар. Бир тайпа Аллах жолунда салгылашса, экинчиси капыр абалда согушат. Мусулмандарды алар өздөрүнө караганда 2 эсе көп көрүшөт. Аллах каалаганын өз жардамы менен колдойт. Чындыгында мында акыл эстүүлөр үчүн өрнөк бар. 14. Адамдарга аялдар, балдар, алтын күмүштөн жыйналган казыналар, күлүк аттар, мал мүлк жана эгинзарларга болгон сүйүү кооз көрсөтүлдү. Бул аталгандар ушул дүйнөдө пайдалуу нерселер. Бирок Аллахтын алдында кайтып бара турган кооз жай бар. 15. Сенден адамдарга мен силерге мындан да жакшыраагын айтып берейинби дегин. Такыбалар үчүн Аллахтын алдында алдынан дарыялар агып туруучу бактар бар. Ал жерде алар мусулмандар түбөлүккө калышат. Анда Аллахтын ыраазылыгы жана таптаза жубайлар болот. Албетте Аллах бенделерин көрүүчү. 16. Алар о эге biz saga ыйман келтирдик, күнөөлөрүбүздү кечире көр, бизди оттон сакта дешкен. 17. Сабырдуу, чынчыл, Аллахка баш ийүүчү, сарптоочу, таңда кечирим суроочуларды Аллах билет. 18. Акыйкатта өзүнөн башка Кудай жок экенине
адилеттүүлүктү орнотуучу Аллах өзү периштелер жана илим ээлери бөлүк берди. Аллахтан башка Кудай жок. Ал ызаттуу, даанышман. 19. Чындыгында Аллахтын алдында кабыл болуучу дин бул ислам. Китеп берилгендер өздөрүнө маалымат келгенден кийин өз ара көрө албастыктын айынан талашып тартышууга түшүштү. Ким Аллахтын аяттарына каршы чыкса, албетте Аллахтын эсеп жазасы тез. 20. Эгер алар сени менен талашса, өзүмдү жана мени ээрчигендерди Аллахка толук тапшырдым деп айткын. Китеп түшүргөндөргө жана надандарга исламды кабыл аласыңарбы деп айт. Эгер исламды кабыл алышса, анда чындыгында туура жолго түшкөн болот. Ал эми кабыл кылбаса, анда сага эскертүүнү жеткирүү гана буйрулган. Аллах пенделерин көрүүчү. 21. Аллахтын аяттарына ишенбегендер, пайгамбарларды акыйкатсыздык менен өлтүргөндөр жана адамдарды адилеттүүлүккө үгүттөгөндөрдү өлтүргөндөргө жан чыдагыс азап барын кабарла. 22. Мына ошолор дүйнөдө да, акыретте да жасаган амалдары текке кеткендер. Алар үчүн жардамчылар жок. 23. Китептерден үлүш берилгендердин ортосунда өкүм кылуу үчүн Аллахтын китебине кайрылууга чакырылгандарды байкадыңбы? Алардын бир бөлүгү андан жүз үйрүп кетишти. Алар каршы чыгуучулар. 24. Алар бизди саналуу гана күн тозок оту күйгүзөт деп ойлошкондуктан ошентишти. Аларды өздөрү ойлоп чыгарган нерселер дин жолунан адаштырды. 25. Биз аларды болоору анык күндө жыйнаганыбызда эч кимге адилетсиздик кылынбастан бул дүйнөдө кылган эмгектери толук берилгенде абалы кандай болот? 26. Айткын: о өкүмдарлык ээси болгон Аллах, сен өзүң каалаган адамга бийлик берип, каалаган адамыңдан кайра тартып аласың. Каалаган адамыңды ардактап, каалаганыңды кордойсуң. Жакшылык сенин колуңда. Сен бардык нерсеге кудуреттүүсүң. 27. Түндү күндүзгө, күндүздү түнгө киргизесиң. Тирүүнү өлүктөн чыгарып, өлүктү тирүүдөн чыгарасың. Өзүң каалаганыңа эсепсиз ырыскы бересиң. 28. Ыймандуулардан башкаларды, капырларды дос кылбасын. Кимде ким муну жасаса, дос кылса, анын Аллах менен эч кандай байланышы жок. Бирок алардан сактануу үчүн жасасаңар күнөө эмес. Аллах силерди өзүнөн сестендирет. Кайтуу Аллахка гана. 29. Эгерде жүрөгүңөрдөгүнү жашырсаңар да, ачык айтсаңар да, баары бир Аллах аны билет. Ал асмандагыларды да, жердегилерди да жакшы билет. Аллах бардык нерсеге кудуреттүү. 30. Ар бир жан өзү кылган жакшылыкты да, жамандыкты да кыямат күнү даяр табат. Ошондо ар бир жан жасаган иши менен өзүнүн аралыгы абдан узак болушун тилейт. Аллах силерди өзүнөн сестентет. Ошондой эле Аллах өз пенделерине мээримдүү. 31. Анан дагы айт: эгер силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле. Ошондо Аллах силерди сүйөт жана күнөөңөрдү кечирет. Аллах кечиримдүү, боорукер. 32. Айткын: Аллахты жана анын элчисин ээрчигиле.
Егер 100 бурушса, албетте Аллах капырларды жек көрөт. 33. Чындыгында Аллах Адамды, Нухту, Ибрахимдин урпактарын жана Имрандын урпактарын бүт дүйнөдөн тандап алды. 34. Анткени bir uruu экинчи bir уруудан тараган. Чындыгында Аллах угуучу, көрүүчү. 35. Имрандын аялы: эгем мен курсамдагыны азат абалда сага гана арнадым. Менден кабыл ал. Албетте сен угуучу, билүүчүсүң, деди. 36. Ал төрөгөн кезде: эгем мен кыз төрөдүм деп айтты. Ал эми Аллах анын кимди төрөгөнүн жакшыраак билүүчү. Эркек ургаачы сыяктуу эмес. Албетте аны Мариям деп атадым. Аны жана анын урпактарын куулган шайтандан сактооду өзүңдөн сураймын. 37. Анан эгеси аны жакшы кабыл алды. Жакшы өсүү менен өстүрүп, Закарияны ага кепил кылды. Ар качан Закария мечитке кирген кезде анын алдынан мол ырыскыларды көрчү. Ал: эй Мариям, бул сага кайдан деп сурачу. Ал: бул Аллахтан деп жооп берчү. Чындыгында Аллах кимге кааласа ага сансыз ырыскы берет. 38. Закария эгесине кайрылып: о эгем, мага жакшы перзент бер. Анткени сен дубаны угуучусуң, деди. 39. Ал Закария мечитте намаз окуп жаткан кезде периштелер айтышты: Аллах сага Аллахтын өзүнүн сөзүн тастыктоочу, жетекчи, өзүн аялдардан калкалоочу, жакшылардан пайгамбар кылып, Яхия аттуу перзент менен сүйүнчүлөйт. 40. Ал айтты: о эгем, мен картайдым. Менден кантип бала төрөлсүн? Аялым да төрөттөн калган. Ал: Аллах эмне кааласа ошону жасайт, деди. 41. Ал Закария айтты: о эгем, анда мага бир белги бер. Ал: белги сен 3 күн адамдар менен ымдагандан башкача сүйлөшө албай каласың. Эртели кеч эгеңди көп эсте жана аруула, деди. 42. Периштелер айтышты: эй Мариям, Аллах сени тандады, тазалады. Сени дүйнөдөгү аялдардын ичинен тандап алды. 43. Эй Мариям, Аллахка моюн сунуп, эгеңе сежде кыл. Намаз окуучулар менен чогуу намаз оку. 44. Бул кайып баяндардан. Биз аны сага айтып бердик. Алар кимиси Мариямды кепилдикке алаары тууралуу маселеде калемдерин ыркытышып, жаңжалдашкан кезде сен алар менен болгон эмессиң. 45. Периштелер: эй Мариям, чындыгында Аллах сени өзү тарабынан бир сөз менен кубантат. Анын ысмы Масих, Иса Мариям уулу. Ал дүйнөдө акыретте даңктуу жана Аллахка жакындардан. 46. Ал бешикте жана эр жеткенде адамдарга сүйлөйт. Ал жакшылардан. 47. Ал Мариям: мага бир да адам жолобосо, менде кайдан бала болсун, деди. Ал айтты: ушундай. Аллах эмне кааласа ошону жаратат.
Eğer bir iştin bolуусун kaalasa anda al bol deyt. Al daroo işke aşat. 48. Aga жазууну, danışmandıkты, Tooratты жана Инжилди үйрөтөt. 49. Жана аны Исраил урпактарына элчи кылат. Чындыгында мен силерге эгеңерден кереметтер менен келдим. Мен ылайдан чымчык жасап, ага Аллахтын уруксаты менен дем салсам, ага жан кирет. Аллахтын эрки менен тубаса, сокурларды, алапес ооруларды айыктырып, өлүктөрдү тирилтем. Үйүңөрдө эмне жеп, эмне сактаганыңар тууралуу кабар берем. Чындыгында эгер ыйман келтирсеңер, ушунда силер үчүн белги бар. 50. Силерге алдымдагы Тооратты ырастоо, эгеңерден арам кылынган кээ бир нерселерди адал кылуучу белги жана силерге эгеңерден кереметтер менен келдим. Аллахтан коркуп мага моюн сунгула. 51. Чындыгында Аллах менин да, силердин да эгеңер. Ага сыйынгыла. Ушул анык туура жол. 52. Иса алардан каршылык сезип, Аллах жолунда мага ким жардамчы болот, деди. Хаварийлер, биз Аллах үчүн жардамчыбыз. Аллахка ыйман келтирдик. Биздин толук мусулман болгонубузга күбө бол дешти.